Казакстан менен Корея илим тармагындагы өз ара кызматташтыкты бекемдөөгө кызыктар. Тарапташтар илимий техникалык маалыматтын улуттук системасын биргеликте түзүүнү көздөп жатышат. Бул тууралуу Сеулда өткөн эл аралык технологиялык форумда айтылды. Түштүк Корея илим жана ноу-хауга бөлө турган каржы боюнча дүйнөдө көч башында турган өлкөлөрдүн бири. Бул максатка Корея өлкөсү ички дүңөнүмдүн 4,3% же 73 миллиард доллардан ашуун каражат жумшайт. Ал эми Казакстанда ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча илимий изилдөөлөр жана иштеп чыгуулардын өнүгүшүнө ички дүңөнүмдөн болгону 0,2% бөлөт. Болжол менен 718 миллион доллар өлчөмдөгү каражат. Бирок президенттин элге кайрылуусунда бул тармакка да түрткү берилип, өзгөрүү киргизүү көздөлүүдө. Мамлекет башчысы өкмөткө алдыдагы 5 жылда агартуу, илим жана саламаттыкты сактоо тармактарына бөлүнө турган каржыны ички дүңөнүмдүн 10%-на чейин көбөйтүү тууралуу тапшырма жүктөгөн. Now we have even a new plan. Just few days ago, we had a national address from. Азыр бизде жаңы план бар. Жакында Казакстан президенти элге кайрылуусунда агартуу, илим жана саламаттыкты сактоо тармактарына бөлүнө турган каржыны ички дүңөнүмдүн 10%-на чейин жеткирүү милдетин өкмөткө койгон. For education, health and science up to 10% of GDP. 키스트에서는 국내 연구 정보 Жыл сайын институтубуз сүйлөшүүлөрдү өткөрө турган жана Корея менен чет өлкөдө илимий изилдөөлөр тууралуу маалымат менен тааныштыра турган аянттарды түзүп келет. Быйыл Коста-Рикада илимий техникалык маалымат системасын түзүү иши башталды. Ушул үлгү боюнча Казакстан менен кызматташтыгыбызды жигердүү түрдө бекемдейбиз деп үмүттөнөм. 참석은 못하셨지만 그동안 실무 협력을